Кийинки тапшырманы чыгарабыз. 39-40 суроолор төмөндө берилген таблицага тиешелүү дейт. Автопочтанын тейлөөсүнүн тарифтери дейт. Ошондо мына таблицаны биринчи карайбыз. Тейлөөнүн аталышы мына аталыштары бул жерде экен. Так, посылкаларды кабыл алуу дейт. 2 килограммга чейин 70, 2ден 5ке чейин 170. Макул, бул жагы түшүнүктүү. Бул акчасы экен. Ар бир толук жана толук эмес килограмм үчүн 10 дейт. Коробкалардын өлчөмдөрү дейт, сантиметр менен. Эми карагыла. Кандай кылабыз? Так, 39 тапшырманы карайлы. Эгер Александрдын 14 килограмм 200 грамм болгон посылкасы дейт, почтада 40, 50, 30 өлчөмү коробкага таңгакташса, анда Александр автопочтанын бардык тейлөөлөрү үчүн канча сом төлөгөн дейт. 14 килограмм 200 грамм экен, ошондо 14 так 200 грамм болсо 10дон 30га чейин 250 болот экен бул жак боюнча. Ар бир толук жана толук эмес килограмм үчүн дейт. 14 килограмм жана 200 грамм болсо 14кө 140 болот. Анан толук эмес үчүн да консом 140, 150 болот экен анда общий чынбы? Анан 40, 50, 30 дейт. 40, 50, 30, 58 экен. Анан 58ти кошобуз. Могу жагын кошуп коелу. Ошондо 300, 400 болсо, ага 58ти кошсок 458 болот экен. Силер кайсы жерден ката кетирип коюшуңар мүмкүн. Көбүнчө мына могул жерде турат го. Ар бир толук жана толук эмес килограмм үчүн деп, жана ошондо 14 килограмм 200 грамм болгондо ушул жерден 200 граммга да консом берип кете турган жерге көңүл бурбай калышыңар мүмкүн да. Көп окуучулар ушул жерден жаңылып калышат. Эгер 1 ай 1 килограмм 800 грамм болгон биринчи посылкасын жана 4 килограмм 300 грамм болгон экинчи посылкасын жөнөтүп дейт, таңгактоочулардын тейлөөсүнөн баш тартса, анда автопочтанын тейлөөлөрү үчүн 1 ай канча сом төлөгөн дейт. 1 килограмм 800 грамм дейт. Так, кабыл алуу дейт. 1 килограмм 800 грамм болсо 2 килограммга чейин болуп калат экен. Бул жерге анда 70 сом кетет экен. Так, жеткирүү дейт. Жеткирүү 1 килограмм 800 грамм болсо жеткирүүгө анда 20 сом кетет экен бул жерден, чынбы? Бул жерден 20 сом алып калат мына. Анан демек таңгактоо дейт. Таңгактоодон эмне кылды дейт? Баш тартып атат, 4 килограмм. Жана 4 килограмм 300 грамм болгон экинчи посылкасы бар. 4 килограмм 300 грамм болсо 170 болот экен бул жактан. 170, анан так 4 килограмм канча эле? 700 грамм эле. 4 килограмм 300 грамм экен. Анан жеткирүү боюнча анда бул жерден 50 сом болуп калат. 4 килограмм 40, анан 300 граммга да 10 берет да. Анан булардан баш тартып атат таңгактоодон. 170ке 70ти кошсок канча болот? 240 болот. 240ка дагы 70ти кошсок. Так, 11, 310 болот экен. Ошондо так 310 болду. Дагы бир жолу текшерип коелу. Так, бардыгы туура 310 чыкты. 41 тапшырманы карайлы. 41 тапшырмада так, 41 тапшырмада ошондо бизге тамырлар берилген экен. Бул жер көбөйтүү экен. Көбөйтүү болгондо тамырларды көбөйтүп койсок боло берет балдар. Мисалы үчүн 5ти 2ге көбөйтүп койсок көбөйтүлүп кете берет да. 5ти 2 көбөйтсөк 10 болот, 10ду 10го көбөйтсөк 100 болот, 100дөн 10 чыгат. 4 жерде 3 12, 12ни 10го көбөйтсөк 120 болот экен. Так, кийинки 42 тапшырманы карасак, ошондо эгерде жогорудагы сүрөттөгү x, y
координаттардын тик бурчтуу системасында О дейт, анан Б дейт мына. С чекиттердин координаттары көрсөтүлсө, анда О, Б, С үч бурчтугунун ички аймагынын аянты канчага барабар дейт. Мунун үч бурчтуктун аянтын табышты өткөнкү баягы тапшырмаларды чыгарып атканда мен көргөзүп кеткем. Мунун негизин бийиктигине көбөйтүп туруп экиге бөлүп койсок, үч бурчтуктун аянты келип чыгып калат экен да. Ошондо мисалы үчүн мына карасаңар, төрт бурчтукту ала турган болсок, төрт бурчтуктун аянтын табыш үчүн мына бул негизин бийиктигине көбөйтөбүз да туурасын капталына депчи. Ошондо толук аянты чыгып калып атпайбы, эми ошонун эле жарымын карай турган болсоңор, мына үч бурчтук болуп атпайбы. Ошондуктан бул деле ошо төрт бурчтуктун бир жарымы экен да. Ошондуктан ушундай кылып ушуну түшүнүп алсаңар, мына үч бурчтуктун аянтын дайыма оңой чыгарып каласыңар. Эми бул негизин таба турган болсок, x биринчи жазылат, анан y жазылат. Ошондо x демек 3. Демек могу 0дөн баштап бул жерге чейинки аралык 3 экен. Бийиктиги бул x, анан y жазылат, ошондо бийиктиги демек бул жерден бул жерге чейин 4кө барабар экен. 3 жерде 4 12, 12ни 2-ге бөлсөк канча чыгып калат? 6 болот.